Азыркы учурда автобус жүргүнчү аталышындагы акция уюштурулуп жатат. Аны Нарын облустук жана райондук китепканасы менен Нарын райондук маданият үйүнүн кызматкерлери биргелешип уюштурушкан. Ичиндеги жүргүнчүлөрдү китеп окууга чакыруу максатында. Келдиңби толгон ай, ылдыктан дагы тары түшүпсүң го, чачың буудай, колуңда таяк. Өмүр өтүп жатпайбы? Бул Айтматовдун чыгармасынан үзүндү окуп жаткан Нарын шаарынын тургуну Жаркын Карымшакова. Ал окуучу кезинде Айтматовдун чыгармаларын кызыгуу менен окуганын айтат. Мындай жергиликтүү тургундарды китеп окууга чакырган иш-чаралар жаштардын китепке болгон кызыгуусун арттырып, коомдун билимдүү болуусуна чоң өбөлгө түзөт деген пикирде. Советтер Союзунда ал кезде ошо телефон жок болчу, интернет жок болчу. Жалаң ушундай адабий китептерди окучубуз. Алык Осмоновдун чыгармаларын, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуганбыз убагында. Ошон үчүн балдарыбызды көбүрөөктөн бат-баттан библиотекаларга апарып, ушундай адабий чыгармаларды, залкалардын ушу чыгармаларын окутуп жүргөнгө үндөшүбүз керек. Жазын көрдүм, ысык көлдө жаз жыргалы. Тирүүлүктө көлдүн жазын көрүп кал. 12 декабрь улуттук адабият күнү шаар тургундарын китеп окууга багытталган иш-чарада жүргүнчүлөргө адабият жаатында суроолор берилип, арасындагы китепти көп окуган жүргүнчүлөр суроолордун жообун таап, белекке китеп алышты. Биз 3 жылдан бери ушул адабият күнүн окурман троллейбуста, окурман автобуста деген акция менен автобустагы жүргүнчүлөргө Айтматовдун чыгармаларын окутуу, Осмоновдун ырларынан окутуп, жакшы окугандарга биздин дагы суроолорубуз бар. Ошол суроолорго жооп берген, жакшы жооп бергендерге, туура жооп бергендерге биздин китепканадан китеп белекке берип жатабыз. Көпчүлүктү ташыган коомдук унаанын айдоочусу жаш кезинде кыргыз классик жазуучуларынын чыгармалары менен чоңоюп, азыркы учурда да бул китептер өз актуалдуулугун жоготпойт дейт. Түп-түз алыс жол менен паровоз уулап келатты. Түштүктүн кең жайыгын кыдырып урлап келатты. Ушундай адабият китептерди көп окудук. Чыңгыз Айтматовдун китептерин, Алык Осмоновдун болгон адабияттарды окуп чыктык убагында. Биз Союз учурунда аябай окутту да биздичи. Мекеним үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн. Автобуска түшкөн жүргүнчүлөрдүн арасында алп жазуучунун чыгармасынан монолог окуп белек алгандары, акындын обондуу ырларын коштоп ырдаган жүргүнчүлөр да болду. Алина Асанкулова, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.